Саламатсыңар балдар. Биздин сабагыбыздын темасы репродуктивдик ден соолук жана укуктар. Репродуктивдик ден соолук бул өнөктөштөргө, дени сак балалуу болууга жана чоңоюуга мүмкүнчүлүк бере турган толук физикалык, акыл эс жана социалдык жыргалчылык абалы. Ар бир адамдын репродуктивдик ден соолугуна көптөгөн факторлор таасирин тийгизет. Алар тууралуу билүү зарыл. Сергек жашоо мүнөзү жана адамдын жеке гигиенасы. Заара жыныс системасынын сезгенүүлөрүнүн жана башка ооруларынын алдын алуу. Кош бойлуулукту пландоо, тең салмакталган тамактануу, таза абада сейилдөө, жаратылышка чыгуулар орчундуу мааниге ээ. Сексуалдык жана репродуктивдик укуктар. Башкалар менен катар эле аялдын өмүрү кош бойлуулуктун себебинен тобокелчиликке же коркунучка дуушар болбоосу керектигин билдирген жашоого болгон укук. Бардык адамдар өзүнүн сексуалдуулугун жана репродуктивдик жашоосун толук баалуу ишке ашырышы жана көзөмөлдөшү үчүн эркин болууга тийиш экендигин моюнга алган инсандын эркиндикке жана коопсуздукка болгон укугу. Бир дагы адам боюна бүтүрүүгө, тукумсуздандырууга же абортко мажбурланышы мүмкүн эмес. Басмырлоонун, анын ичинде сексуалдык жана репродуктивдик жашоонун бардык формалары боюнча тең укуктуулукка жана эркиндикке болгон укук. Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолукту коргоо, башка маселелер боюнча ойлонуу эркиндигин чектеген диний тексттерди, ишенимдерди, философияларды жана үрп-адаттары чектелген түшүнүүдөн эркин болууну камтыган эркин ой жүгүртүүгө болгон укук. Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук жаатындагы бардык кызматтар купуя болууга жана бардык аялдар автономдуу репродуктивдик тандоого укуктуу экендигин билдирген интимдүүлүккө болгон укук. Никеге туруп жаткан учурдагы тандоого, үй бүлө куруу жана пландоого болгон укук. Маалымат жана билим алууга, алар айрым үй бүлө жана адамдардын сексуалдык жана репродуктивдик ден соолугуна кандай мамиле кылышаарына болгон укук. Бейтаптардын маалымат, жеткиликтүүлүк, тандоо, коопсуздук, интимдүүлүк, купуялуулук, кадырбак, ыңгайлуулук, тынымсыздык жана пикирге болгон укуктары. Балдардын төрөлүү фактысы жана убактысы тууралуу чечим кабыл алууга болгон укук. Башкалар менен катар бардык адамдар өкмөткө сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук жана укуктар маселелерине көңүл бурдуруу максатында таасир этүүгө умтулуусун билдирүүчү чогулуштарды жана саясий катышуулардын эркиндигине болгон укук. Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолукту коргоо кызматынын бардык колдонуучулары жаңы коопсуз жана ылайыктуу репродуктивдик технологиялардын жеткиликтүү болушуна укуктуу экендигин моюнга алууну камтыган илимий прогресстин жыргалчылыгына болгон укук. Кыйноолордон жана басынтуучу мамилелерден эркин болууга, анын ичинде балдардын сексуалдык эксплуатациялоо жана зомбулуктан коргоого болгон укуктары жана бардык адамдардын сексуалдык асылуулардан жана тийишүүлөрдөн коргоого болгон укуктары.